Чубак ажынын таасирдүү сөздөрү, учкул ойлору, бейиш тууралуу. Ажике, бейиш жөнүндө айтып бериңизчи деген өтүнүчтөрдү айтылып калчу. Чубак ажынын радиодогу эфиринде мен сага бейишке барыштын жолун айтып берейин, барганда кандай экенин көрүп аласың деп жооп берчү. Дин тууралуу. Мен инсанмын, адашып калышым мүмкүн. Мусулманмын, бирок ислам дини эмесмин. Андыктан эл менден эмес, пайгамбарыбыздан үлгү алышсын. Китеп окуу тууралуу. Мен күнүнө 500 бетке чейин китеп окуйм. Калп айтпайм. Каалоочулар ушул сапаттарымдан үлгү алышсын. Мен да кадимкидей футбол ойнойм, ат мингени барам. Байлыгы тууралуу. Көк Жарда үйүм бар. Аны да Раматылык Мухтар Өмүракунов деген мырза оңдоп берген. Муфтий болуп турганда үй бүлөм менен ооруп бейтапканага жатып калдык. Ошондо Мухтар мырза оңдоп берейин деп жүрдү. Айдап жүргөн унаамды белекке беришкен. Эски автоунаамды сатып, акча кошуп, азыркы унааны алганмын. Мындан башка материалдык байлыгыбыз жок. Ишкерлик тууралуу. Менден ишкер чыкчуудай эмес, балким мугалим үй бүлөдө тарбияланып калгандыктан же өзүмдүн жөндөмүм жоктугунан болушу мүмкүн. Мен журналист болсом кызыктуу болсо керек. Балдарымдан мен жазган китептерди улантып жазган бирөө болсо жакшы болмок, бирок аларды мажбурлабайм деп ойлойм. Муфтийлик кызматы тууралуу. Кайра муфтий болсо, муфтият менен мамлекеттин ортосундагы кызматташтыкты жөнгө салмакмын. Мамлекетке кандай жардам бере алам деп жеңилин жерден алмакмын. Адам кызматта турганда көп нерсени баамдай албай калат. Кызматтан кеткенде кемчиликтерди анализдейт. Студенттик партадан эле муфтийликке келип калдым. Жаштык кылсам да ажыларды Меккеге Бишкектен түз учуруу сыяктуу көп иштер жасалып, реформалар ишке ашты. Ажылыкта болуп жаткан коррупцияга каршы 3 бөгөт коюлган эле. Чоң акырдан жем жегендердин азыгы түгөнгөндө нааразычылыктар болду. Саясат тууралуу. Өз каалоосун диндеп айтып алган учур өтө кооптуу. Ошондуктан саясаттан баш тарттым. Өзүмдүн көз карашымды билдирип тургандыктан сырттан караган адамга саясатка аралашып кеткендей сезилем. Парламент тууралуу. Депутаттар кайым айтышы өч алып кызыкчылык үчүн ыңгайына жараша жооп беришет. Биз үмүт менен ак кызмат кылса экен деп бата бергенбиз. Кураякка бата жүрбөйт деп батаны тыйынга байлоо туура эмес. Эсептешип кетсек мамиле токтоп калмак. Менин парламентте жүргөн досторум бар. Алар менен коопсуздук маселелери, мыйзамдар жөнүндө сүйлөшүп, мукуктуктары тууралуу ачык пикиримди айтам. Эки нике тууралуу. Биздин коомдо мусулманчылыкты дароо эле эки аял алуудан баштап алгандар бар. Же намаз окубайт, же орозо тутпайт, ичкен арак. Мусулманчылыкта бул нерсе кандайча таризделет, аны аларга түшүндүрүп берүү шарт. Майда суроолор тууралуу. Эл майда нерсени түшүнбөсө, молдолор элдин түшүнүгүнөн алыс нерсени айтса, дин кантип жайылат? Жөнөкөй нерседен баштап айтып жеткириш керек. Зомбулук тууралуу. Жалал-Абадтагы окуяны мен да интернеттен көрдүм. Аялы кечиккен үчүн сабаптыр дешти. Мындай абалда карап көрүш керек. Такыр эле жашаганга болбой баратса, ажырашуу туура болот. Адамды уруп кордоо туура эмес. Канчалык ал күнөөкөр болбосун, аны кыйноого алган болбойт. Негизи эле аялды гана эмес, жалпы адамзатты кыйноонун өзү күнөө. Ошол жерде телефонго тарткандарда эл журтту чакырышы керек болчу. Кошунаңдын аялына зомбулук кылып жатканын көрүп, унчукпай коюу да аны менен кошо кылмыш кылганга барабар болот. Коомчулук мындай окуяларда тирүү бололу, жаныбыздагыларга көз салып туралы. Аялды сабоо шариятта да, салтта да жок нерсе. Даават тууралуу. Даават аркылуу Кудайды тааныдык. Дааватчыларда диндин жайылышына салымын кошуп келе жатат. Ал эми кемчилик кимде гана болбойт? Дааватчылардын кийим маселесинде же чет өлкөгө айлап кетип калуусунда маселе болушу мүмкүн. Бирок муну оңдосо, жөнгө салса болот. Даават кайра көпчүлүк адамдарды радикалдашуудан, туура эмес секталарга кирип кетүүсүнөн сактап турат. Бирок дааватчыларда ийкемдүү болуп, кийим кечесине, менталитетке маани бере турган болсо, алардын эч кандай зыяны жок. Радикализм тууралуу. Журналист Кундуз Азарбекованын жазганы. Бир ирет китептеримдин арасында радикалдуу мазмундагысы, башка тескери нуктагылардыкы да бар деп өзү айтты. Аларга каршы туруш үчүн сөзсүз алардын да адабиятын окуп талдап изилдеш керек. Ошондо гана ислам терроризми дегендерге каршы тура алабыз деди эле. Мазхаб тууралуу. Журналист Кундуз Азарбекованын жазганы. Кыргызстан кайсы мазхабка киребиз, кайсы нук менен кетебиз деп ар кайсы агымдын жетегинде калган маалда биз Ханафи мазхабка киребиз. Биздин тарыхыбыз, кулк мүнөзүбүз, каада салтыбыз улутубуз үчүн ушул жол ылайыктуу деп акыркы бүтүмүн чыгаргандын сап башында болуп, бир жактуу болуп калдык эле. Дин алымы Чубак Жалиловдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков жана бийлик өкүлдөрү жакындарына көңүл айтышты. Экс муфтий, белгилүү дин алымы Чубак Жалиловдун мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков, өкмөт башчы Кубатбек Боронов, төрага Дастанбек Жумабеков баш болгон бийлик өкүлдөрүнүн жана коомдук ишмерлердин атынан көңүл айтуу каты жарыяланды. Көңүл айтууда Чубак Жалиловдун жаштарды адеп ахлакка, ыймандуулукка тарбиялоого, улуттар аралык ынтымакты,
ынтымакты, конфессиялык аралык байланыштарды бекемдөөгө өзгөчө салым кошкону белгиленет. Чубак Жалилов убагында муфтий катары мусулмандар дин башкармалыгынын иштерин жакшыртууга болгон аракеттерди көргөн, башка өлкөлөрдүн дин башкармалыктары менен байланыштарды бекемдеген. Ал заманбап коммуникация каражаттарын колдонуу менен мусулман жааматына сухбаттары менен таанымал болуп, жаштарды адеп ахлакка, ыймандуулукка тарбиялоого, улуттар аралык ынтымакты, конфессиялык аралык байланыштарды бекемдөөгө өзгөчө салым кошкон. Орус араб тилдеринде эркин сүйлөп, эл сүйүп окуган бир нече китептин автору болгон. Чубак Жалилов салттуу ханафи мазхабын кыргыз өлкөсүндө гана эмес, жалпы Борбордук Азия мамлекеттеринин диний турмушунда бекем орун алышына чоң эмгек өтөгөн. Элди руханий, диний, адеп ахлак жактан тарбиялоодо зор эмгеги бар. Ислам дининин көрүнүктүү өкүлү катары өлкөбүздүн мусулмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Чубак Жалиловдун жаркын элеси жалпы элибиздин эсинде дайым сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз деп жазылат көңүл айтуу катында. Чубак ажынын жакындары Сооронбай Шарипович өзү телефондон ал акыбалын сурап турган. Чубак ажы Жалиловду Бишкектеги улуттук госпиталь кабыл албай койгон деген маалымат соц тармактарда тарап кеткен. Бул маалыматты устаздын эң жакын достору төгүндөдү. Кымбаттуу туугандар, биз урматтуу аалымыз Чубак ажыны узатуу менен алек болуп жүрүп, бүгүн интернеттеги, соц сеттердеги комментарийлерди окуп, ушул маалыматты берели деп чечтик. Биз достору ооруп калган күндөн тартып ооруканага жеткенче жанында болдук. Чубак ажы ооруп калганын угуп, апта башында президентибиз Сооронбай Шарипович өзү телефондон ал акыбалын сураган. Чубак ажы үйдөн эле дарыланып, сакайып кетем деп үйдө дарыланып жаткан. Дайыма эле ооруп калса ошентип эле сакайып кетчү. Жума күнү кечинде президенттин жардамчысы чалып, аалымдын акыбалын сурады. Мурункуга караганда начарлаганын, дем алуусу кыйындап жатканын айтсак, тезинен госпитализация кылыш керек турбайбы деп саламаттык сактоо министринин орун басарына дайындап, улуттук госпиталда орун бар экенин айтышып, тезинен ал жерге алып бардык. Делери менен врачтар дем алдыруу аппаратына кошуп, реанимацияга жаткырышты. Биз дайыма жанында болуп жаттык. Врачтар колдорунан келгенин кылганына биз өзүбүз күбө болдук. Аллахтын буйругу экен, Чубак ажы дүйнө салып кете берди. Урматтуу туугандар, сөөк тамузда элек билип-билбей ар түрдүү баа берип жаткандардан суранабыз, мындай саясат кылбасаңыздар. Каргыш тийген илдеттин шартында кандай муктаждык жаралса, биз да ошо эреже менен акыркы сапарга узаттык. Урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Сабырдуулук тилейбиз. Элибиз бул илдеттен аз чыгаша менен чыгып кетүүсүн Кудайдан тилейбиз. Чубак устаздын достору Тойгонбек ажы Абдыкаров, Асан ажы Сыргабаев, Замир ажы Асан ажы, Молдожаш ажы. Эскерте кетсек, Чубак ажы Жалилов 11-июлга караган түнү оор абалда Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Чубак ажыга эки тараптуу пневмония, өөрчүп, дем жетишсиздигинин 3-даражасы деген диагноз коюлган. Мындан сырткары бейтап кант диабетинен да жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан 2ден 50 өткөндө каза тапкан. Аалымдын сөөгү 11-июлда Кичи Мекени Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында жерге берилди. Казактар, кыргыздарды карагылачы. Казак профессору кыргыздардын ынтымагына суктанды. Мындай пикирин Николай Гумилов атындагы Евразиялык улуттук университеттин окутуучусу Жан Гаскин жазып чыкты. Казактар, кыргыздарды караңыздарчы, кандай кереметтерди жаратып жатышат. Аларда деле 2 жума толугу менен ыктыярчылар ишти колго алмайынча улуттук медицинасында ызы-чуу жаралды. Алар чогуу биргеликте патриоттуулук, биримдик менен улуттук деңгээлде алдыга чыгып кетишти. Бул биздин тонолуп, таланып бүткөн өлкөнүн алдында сөз жок керемет көрүнүш. Мына Бишкектеги ыктыярчылар 15 күндүзгү стационардык оорукана ачышты. Бардыгы мамлекеттик ооруканалардан көз карандысыз иштеп жатат. Ыктыярчылар борбору стационардык борборлорду жабдык менен камсыздашты. Ал эми медик, пенсионерлер, студенттер баары жумушка чыгышты. Айдоочу ыктыярчылар болсо оор акыбалдагылар ташып келишүүдө. Бардык стационардык жайларга ооруларга врач дайындаган ыктыярчылар керектүү дарыларды, дем алдыруучу аппараттарды ташып атышат. Ал эми дарыгерлерге берилип аткан кийимдер менен тамак аш боюнча сөзүм жок. Мамлекет бардык ыктыярчылардын өлкөгө дарыларды, тесттерди, жабдыктарды алып келүү үчүн тоскоолдук жаратпай бүт чегараны ачып берди. Алар салык төлөбөй баарын стационардык жайларга бекер беришүүдө. Биринчи эле күнү стационардык жайга 1300 жаңы оорулуу түштү. Азыр болсо оорулардын саны 2 эсе азайды. Медициналык жабдыктар токтобостон Кытай менен Турциядан учак, фуралар менен алынып келинүүдө. Акчаны болсо кыргыз патриоттору, жөнөкөй адамдар баары берип атышат. Мындай күндүзгү стационардык жайлар азыр республика боюнча ачылууда. Ал эми жергиликтүү усталар болсо
медициналык керектүү жетпегендер даярдап берип, COVID-19 менен ооругандардын сакайып кетүүсүнө шарт түзүп жатышат. Андыктан бардыгы өтө ылдамдык менен оорудан бутуна турушууда. Алар эң керектүү оорунун учурун кое бербей алдын алып калышты. Элдин мындай кайгыга бардык ишкерлер жардамга кол сунушту. Жада калса каралар да четте карап турбай жардамга кол сунушту. Биздин адам эмес, Forbes'тин тизмесиндегилер болсо биргемиз деп коюшту деп сөзүн жыйынтыктаган Жан Гаскин.